Чет тилдерин оңой үйрөнүүнүн жолдору. Чет тилдерин үйрөнүү бүгүнкү күндө кеңири жайылган жана ар бир жаранга дүйнө эшигин ачуу үчүн да чоң сырдуу ачкыч деп айтсак дагы болчудай. Анда биздин бүгүнкү сөз чет тилдери тууралуу, аны кантип жана кандай жолдор аркылуу окуп үйрөнүү керек экендиги жөнүндө айткыбыз келип турат. Анда эмесе дүйнөдө 100дөн ашуун тил бар болсо, анын ар бири өзүнчө кызыктуу, бирок ошол эле учурда кыйынчылыкты туудурган башкача бир дүйнө. Бул дүйнөгө киргенге даяр болсоңуз, кеттик анда. Тилди үйрөнүүдө биринчи орунда биз төмөндөгү суроолорго жооп беришибиз керек. Мен эмне үчүн үйрөнгүм келет? Эмнеге ушул тил? Мага кандай пайда алып келет? Деген сыяктуу суроолорго жооп берсек, анан тил үйрөнүү бизге жеңил болот. Мындан кийинки биздин кадам алдыга максат коюу. Биздин максаттарыбыз так жана далилдүү болушу зарыл. Ал үчүн терең өзүбүзгө дем алып, көп дозадагы мотивацияны өзүңүздөргө берүүңүздөрдү сунуштайбыз. Ар бир нерсенин, ар бир жумуштун оңой жолдору бар. Мындай жолдор бизде дагы бар. Кана алар менен таанышууну баштайлы. Биздин биринчи кеңешибиз — музыка аркылуу. Музыка ар бир адамдын чөнтөк телефонунда бар десем жаңылышпайм. Дал ушул музыка менен тил үйрөнүүнү көп адамдар тандайт. Себеби музыканын пайдалуу жактары биз ойлогондон дагы алда канча жогору. Музыка бир гана жан дүйнөнү тынчтандырбастан, биздин угуу жөндөмүбүздү, сөздөрдү эске тутуу функциябызды жакшыртат. Ошондуктан, ардактуу көрөрман, музыканы чет тилдеринде көп угуңуз жана которулушуна көп басым жасаңыз. Бул нерсени бат-баттан кайталоо аркылуу сүйлөөңүзгө жана айтууңузга чоң өбөлгө болот. Эң негизгиси убакытты дагы көп сарптабайт, болгону 3-4 мүнөт. Экинчи кеңешибиз — убакытты кызыктуу жана пайдалуу өткөргүсү келгендер үчүн кино жана сериалдар аркылуу. Кино жана сериалдар образдуу жана мимика аркылуу келет. Ошондуктан бул жол аркылуу тил үйрөнүү алда канча оңоюраак келет. Кино жана сериалдарды атайын которулган субтитрлар аркылуу көрүү керек. Берилген сюжет жана образдуу көрүнүштөр сиздин тил үйрөнүүңүзгө чоң өбөлгө болот деген ойдобуз. Анда эмесе биздин үчүнчү кеңеш. Бул кеңеш китеп сүйүүчүлөргө арналат. Ал үчүн бизге ак парак, ручка же маркер, ошондой эле жакшы маанай керек. Сиз каалаган тилдеги китепти алыңыз, түшүнбөгөн жана жаңы сөздөрүңүздү белгилеп, таза баракка көчүрүп алыңыз. Жана бул сөздөрдүн которулушун билип, сүйлөм түзүп, бир күндө 2-3 жолудан кайталап туруңуз. Эсиңизде болсун, китеп окуу сиздин эс тутумуңузду жакшыртып, маанайыбыздын ачык, ойлорубуздун таза болушуна шарт түзөт. Тил дүйнөсүндөгү саякатта дагы бир 4-чү кеңешибизге туш болдук. Азыр Instagram, TikTok, Facebook соц тармактарында биз ар бир посттун алдына кооз сөздөрдү, цитаталарды жазгыбыз келет. Эмнеге болбосун? Чет тилиндеги сөздөр алда канча кооз көрүнөт. Анда биз өзүбүзгө жаккан чет тилдеги цитаталарга жана учкул сөздөргө бир дептер ачып, сонун коллекция кылсак болот. Албетте бул дагы тил үйрөнүүгө дагы бир тепкич. 5-чи кеңеш. Анан албетте сиз үйрөнүп жаткан чет тилинде сүйлөгөн адам менен тез-тез практика кылып, ар түрдүү темаларда пикир алмашып сүйлөшсөңүз, эң мыкты жыйынтыктарды берет. Эң жакшысы, социалдык тармактардан чет элдик дос табыңыз жана аны менен бирге баарлашыңыз. 6. Сизди курчап турган дүйнөдөгү предметтердин аттарын үйрөнүүдөн баштаңыз. Атайын карточкаларды же стикерлерди алып, көрүнүктүү жерлерге коюп коюңуз. Басып баратканда, чай ичип жатканда, кыймыл аракет кылганда көрүнүп тургандай болсун. Жаттоо жана эске тутуу жеңилирээк болот. 7. Интернеттеги мүмкүнчүлүктөрдү, мобилдик программаларды колдонуңуз. Учурда чет тилдерди үйрөнүү боюнча атайын бир нече эмес түркүн түрү чыккан. Өзүңүзгө ыңгайлуусун тандап иштеңиз. Анан албетте басымды практикага коюуга аракет кылыңыз. Канча көп тил билсеңиз, ошончо жаңы адам болоруңузду унутпаңыз. Тил дүйнөнүн ачкычы болсо, ийгиликтүү адамдын ачкычы дүйнө таануу. Ката кетирбей туруп, ал катаны сезбей, түшүнбөй туруп тилди үйрөнүү мүмкүн эмес. Ал тилде туура сүйлөөгө мажбур эмессиз. Андыктан ката кетирүүдөн коркпоңуз. Эң негизгиси кайсы жерден кандай ката кетиргениңизди эстеп калуу. Аны кайталабоо сиз үчүн өтө маанилүү. Бул сиз үчүн 1 мүнөттүк мотивация.
Тилди үйрөнүүдө ушул сөздөрдү эстеп коюшуңуз керек экендигин айтаар элек. Эң сонунда айтар маанилүү сунушубуз 3 ай катуу аракет кылып чет тилин үйрөнүп, андан соң күнүнө жарым саатыңызды тил үйрөнүүгө арнаганга көнүп алсаңыз, бул ыкма эң эффективдүү болот. Баштаган ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Маалымат ар бириңиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Видео жакса лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.